Эми ошол пайгамбарыбыздын идиши оригиналы бул эмеде Стамбулда, Топкапы деген музейде турат. Бирок ошонун копиясын мен атайын алып келдим эле. Ошону сиздерге көрсөтүп коеюн. Ошонун копиясы экен. Ушул идиш пайгамбарыбыздын уучуна толо турган идиш экен. Ушул идиш менен пайгамбарыбыз даарат алган экен, туугандар. Элестетиңиздер. Бул 750 миллиграмм болот экен. Суусучу. Ушу менен даарат алган экен. Ушунан төртөөсү биригип туруп, не саат деп коет, бир чоңураак идиш болот экен. Ошол идиш менен пайгамбарыбыз гусул алган экен 3 литрге. Эми суроо сиздерге. Ушуга даарат ала аласыздарбы? Пайгамбарыбызга окшоп. Карасаңыздар. Кичинекей эле идиш. Бул эми копиясы да. Точно ушундай болгон экен да. Ушундай кармап алып туруп, пайгамбарыбыз мына ушуга даарат алган экен. Биздин дааратыбызга 3 литр жетпей калат. 3 литр жетпей калат биздин дааратыбызга. Бир чакка деле кетип калат да баягы жерде, туурабы? Жуунганда ушунан төртөөсү бирип туруп, ушул коробкасында ушундай бир идиш экен, 3 литр сууга пайгамбарыбыз гусул кылган экен да. Карасаңыздар, бизде кандай ысырап кылып атабыз туугандар. Ошо ысырапкерчиликтен дагы биз Кудай таала өз сактасын, биз этият болобуз туугандар. Ысыраптан дагы этият болобуз. Мисалы, кир жууганда дагы ошондо үйрөндөш керек, этият болуш керек баягы жерде. Гусул кылганда ошол нерсени биз айтыш керек. Мисалы, мына мен бир эмеге кирип калдым. Дарыкана кирип калдым. Кирип калсам, ошо бир тууганыбыз сууну ачып койгон, мисвак тартып отурат да. Таксыр сууну жаап коюңуз десем, не болуп тур? Мечит төлөйт да дейт го. Мечит каяктан төлөйбүз? Сиздердин баягы мечитке жардам деген яшикке таштаган акчаңыздар менен төлөйбүз. Кайра эле өзүңүздөр төлөйсүздөр да баягы. Мисвак тартып отурат го. Анысынан ады бизге сууларга эсептегич счетчик коюп койгон. Счетчик менен төлөйбүз. Эртең ошол үчүн биз жооп беребиз Кудайдын астында. Ошол себептен мүмкүн болушунча ошол даарат алганда, гусул кылганда сиздерден мен суранат элем, мүмкүн болсо баягы кумга бар, ошо кумга менен даарат алсаңдар аябай үнөмдүү болот да. Эконом. Анткени бул ашыкча эмес да. Ошону колуңузга куюп алсаң болду, ошону гана пайдаланасыз. Ашыкча пайдалана албайсыздар баягы жерде, калган турат бул жерде. Көрбөйсүздөр. Ошону куюп пайдаланасыздар. Аябай үнөмдүү болот да. Ошол менен кумга менен даарат алсаңдар да ушунча суу кетет да, мен сиздерге кепилдик бере алам да. Ушунча суу эле кетет, көп кетпейт. Эгерде ошо кумга менен даарат алсак. Гусул кылганда дагы эмне ошол кранды ачып коюп эмес, бир чакагабы же бир эмеге. Туура айтсаңдар мүмкүн, азыр эми 21-кылым эми кантип чака көтөрүп жүрөбүз деп, туура эми душ бар, бир ошого карабастан бир чаканы коюп туруп эле ошол менен үнөмдөп жуунсак болот да. Болбосо азыр мына интернетти ачып туруп сразу караңыздар, Африкада канчалаган суусу жок, ылайка, баткак сууну ичип аткан биздин мусулман туугандарыбыз канча жашоодо. Чоң бир аңга түшүп ошол жерден сырыгып чыккан сууну 10 саат кезекке туруп күткөн туугандарыбыз бар, сууга жетпеген. Ал эмес кээде уйлардын сийдигин ичип аткандарды көрдүм Африкада. Ушунчалык арга жок да, чаңкап суусагандан арга жок. Ошо сийдик уйлар сийсе сийдигин ичкендерди көрдүм да баягы. Көрбөйсүздөр. Колдо бар алтындын баркы жок деп. Ошого биз кичине бартайлы туугандар. Кудай таала бизге ушундай бир жерди бериптир. Бизде тообуз бар, суусу бар, бүт бардыгы бар да, кенен да. Ошонун ичинде бартайлык туугандар. Аллах таала ыраазы болсун. Ошону үнүмдөсөк эртең Кудайдын астында биз жүзүбүз да жарык болот.